Assalamu alaikum hurmatly dostlar. Kursumuzun birinci videosuna hoş gelingizler. Kolumdan kelişince sizlerge web dizaynda öğretүүgө jana jardam kılууга hareket kılaman. Kursun ayağında bolsa sayt tuuralı hiç nerse bilbegen kişi dagı eng sonun saytlarda dayarday alat. Website degen emne jana website üçün emneler kerek. Bugünkü temamız uşul. Köpçülügübüz Google'da bilebиz. İnternette көргөн нерселерибиздин бардыгы жана Google'dagы website деп атай турган болсок, адашкан болбойбуз. Браузерибиздин адрес бөлүмүнө караганыбызда Google KG деген жазууну көрсөк болот. Бул не дегени? Дүйнөдө ар бир адамдын аты жөнү болгондой эле интернетте дагы ар бир сайттын өзүнчө бир аты болот. Биз муну домен деп атайбыз. Google менен улантайлы. Биз бул жакка bir izlөө жүргүзүп көрөйлүк. Жаңылыктар деген сөз менен izlөө кылып атабыз. Enter. Бул жерде көрсөк, чыккан жыйынтыктардын арасында azatlyk.org деп турат, бул жерде. Бул bir домен, бул да bir сайттын аталышы. Sputnik KG деп турат. Бул да bir сайттын аталышы. Sputnik KG, KTRK KG дейт. Бул да bir сайттын аталышы. Домендер демек Google'da izlөө жүргүзгөнүбүздө жыйынтыктардын арасында домендер да чыгат. Kelgile bürosuna kirip görüylük. Azatlıkka jana Sputnik'e kirip görüylük. Bu jakta başka saytlar açıldı. Bular da har bir özünçe website. Görüyorsunuz tekstler jana suretler kerek bolsa videolar menen turat. Bu jaktan bolsa Sputnik'in saytını aça turgan bolsak, mınaki bul jerde da ошого окшош эле жаңылык сайттар булар. Так. Бұл жерде азыр көріп отқаныңыздай аябай көп информация бар. Тексттер турат, сүрөттөр турат, видеолор турат. Бұл видеолор, бұл тексттер, бұл сүрөттөр каерде турат? Мисал үчүн биз телефонубуздан жөнөкөй эле бир сүрөт тартканыбызда ал дагы бир телефондун памятинен жерейлейт, өзүңөр билгендей эле. Бул сүрөттөр, бул видеолор каерде турат? Бул информациялар каерде сакталып турат? Булардын бүт бардыгы интернетте бир интернетке дайыма туташып турган компьютерде сакталып турат. Ал компьютерлерди ижарага алып, ошол жерге биздин файлдарыбызды коюп, сайтыбызды иштетсек болот. Бул нерсени болсо хостинг деп атайбыз. Bir сайттын иштеш үчүн эң керектүү болгон, эң башынан аягына чейин керектүү болгон нерсе бул домен менен хостинг болуп саналат. Домендин bir сапаты болбойт. Домен аталыш. Ошол эле, аталыш эле. Бул тууралуу биз кийинки сабагыбызда дагы деталдуураак сүйлөшөбүз. Домендин кандай кылып тандаш керек экендиги тууралуу дагы сүйлөшсөк болот. Бирок домендин бардыгы бирдей эле болот. Негизги сапаттуу нерсе хостингде болушу мүмкүн. Анткени хостингибиз ушул телефон сатып алып атканда деле биз карайбыз го, бунун памяти канча экен, мунун рэми канча экен деп. Ошондой эле хостингде дагы ушундай өзгөчөлүктөр бар. Хостинг тандап аткан маалда жакшы хостинг тандашыбыз керек. Ошондо сайтыбыз ылдам ачылат. Анан мисалы үчүн коопсуздук үчүн таасир этиши мүмкүн жана башка. Дагы кайра айтып кетейлик. Домен жана хостинг болбосо сайт болбойт. Андан тышкары дагы эмне керек? Дизайн. Мисал үчүн биз бул жерде азыр азаттык сайтынын дизайнын көрүп атасыңар, бул жерде меню турат, түстөр бар, андан кийин жайгашуу көрүп атасыңар, кандай жайгаштырылган, шрифттер бар бул жерде. Эми Sputnik'ке келе турган болсок, Sputnik'те дагы бир аз башкачараак, дагы майдараак шрифттер, андан кийин өзүнүн логотиби, башка бир дизайн экендигин көрсөк болот, Же болбосо мынакей Google'дун өзүнүн бир дизайны бар. Же башка бир сайт ача турган болсок, мисалы үчүн KTRK сайтынын ачып көрө турган болсок, мынакей мунун дагы өзүнчө бир дизайны бар. Бул дизайн деп койсок болот, же болбосо муну тема деп койсок болот. Бүт бардык сайттардын дизайндары бири-биринен айырмаланып турушу мүмкүн, же болбосо бири-бирине аябай жакын, окшош болгон дизайндар, окшош болгон темалар болушу ыктымал. Интернеттеги бардык сайттардын темалары, дизайндары болот. Бул темаларды сатып алуу мүмкүн, же болбосо акысыз тапсак болот, же болбосо өзүбүз ушундай дизайн даярдап чыгышыбыз керек. Ошентип туруп бул сабагыбызды жыйынтыктай турган болсок, bir сайттын иштеш үчүн, bir веб-сайттын иштеш үчүн эң керектүү болгон нерселер домен, хостинг жана
Dizayn. Tema. Uşul жерден бул сабагыбызды токтойлук. Кийинки сабагыбызда буюрса домен тууралуу сүйлөшөбүз. Доменде кандай домендер болот, кантип сатып алыш керек, каерден алсак болот, андан кийин биз болсо бир домен сатып алабыз. Саламатта калыңыздар. Görüşкенче.